болбойт, эчтеке болбойт. Фон ойнойт балам. Опа. Түз, потом түз. Қолы ооруп. Саламатсыздарбы, Соло ТВ каналынын катталуучулары. Биз дагы да болсо жардам берүүнү улантабыз. Азыркы тапта Бишкек шаарынан алыс жайгашкан Сокулук районуна келдик. Бул жакта 16 жаштагы Дастан жашайт, бирок Дастан башка балдардай өз алдынча тамактанып, өз алдынча бас албайт. Анын жалгыз бой энеси бизге кайрылган. Дал ошол кайрылуусун четке какпай, биз дагы кол суналы деп келген чагыбыз, андыктан бизден алыстабай туруңуз. Эже саламатсызбы? Мынакей атайын Соло медиа порталынын кайрымдуу болуу берүүсү менен келип калдык. Балаңызды көрүп чынында жүрөгүм ооруп чыкты. Келиңиз анда өзүңүз жөнүндө маалымат берсеңиз, ушул баланын оорусу боюнча. Алтыным, рахмат. Алла разы болсун силерге. Ушундай жигиттер, кыздар көп болсун. Ушу бир жазганда эле сразу чыктың да связькачы. Рахмат, алтыным. Мына менин балам ушу 16 жылдан бери эле ооруп келатабыз, чындык айтканда. Төрөлгөндө ошо 8 айлык болуп төрөлгөн. Асфикция болуп, нехватка кислорода деп коет да. Ошентип төрөлүп, 3 айынан баштап ушинтип 16 жашка, 13 жашка чейин больницалап жүрдүм. Остор дүкөндөр тармагында Tecno жана Realme смартфондоруна 10% кэшбэк. Стилдүү, тез иштеген Tecno жана Realme смартфондору нарк менен сапаттын мыкты шайкештиги. Ал эми кэшбэк пайдалуу. Өзүң танда. Смартфондун баасынын 10%-ын кайтарып беребиз. Же бул суммага аксессуарларды белек кылабыз. Смартфон үчүн Осторго. 3 жылдан бери уже больница албай калды бизди. Бүт эле частный. Мындай балдарды бүт эле частный көрөт. Дагы жакшы, ошо частный болгондо жакшы экен да. Кээде алар деле навстречу барат. Анан бул ушу 3 жылдан бери бир кабарлашып жүргөн, Россия менен кабарлашып жүргөм да. Анан алар келгиле, пожалуйста деди да. Анан барганга менин шартым жок. Ушу балам экөөбүз жашайбыз. Ушу квартирада жашайм. Анан ушу мурдагы күнү, аркы жумада, экинчи күнү мага чалышты 4-чү кор больницадан, ортопед врач. Эже келиңиз, баланы көрөлү деп, анан эже давайте даярдангыла деди да. Ошону уккандан бери эле ар бир ата эне билет болуш керек, балаң ооруганда анан монтип жардам берели дегенде сүйүнөт экенсиң, бирок жана шарт акча. Акча маселеси, ошол гендирди кесип атпай, ошо гендиримди кесип, эли менен журтуман ушинтип кайрылып атам. Кайдыгер карабагандар, сооп иш кылам дегендер, ошо 1 сом болсо дагы эми 1 сом деп айтсам эч ким деле эметпейт го. Анан колунан келгендер ушу балама жардам берип койгонуңарды суранам. Анан ушу балам жок дегенде отуруп, инвалидный коляскага отуруп, өзү тамак кармап жеп, ушинтип эметсе эле менин арманым жок эле да. Чын күндө ыйлайм, күндө Кудайдан сурайм, Алламан ушу күндө сурап, ушу балам үчүн 16 жылдан бери ушинтип келатам. Ошол колуңуздан келсе жардам берип коюңуздарчы ушу балама. Эч кимдин балаңар оорубасын, эч кимдин баласы, даже чымчык менен мышыктын да баласы оорубасын. Жалгыз балаңызбы? Азыркы учурда 16 жашта, 16-га чыктык, ооба. 16-га чыктык, мына жакында Воронцовкага да бармакпыз. Аяк бекер, бирок лечениябыз кайра эле акчада дарыланганычы. А булардын дарылары кымбат, негизи кымбат да. Жок дегенде бир 8 миң ушундай кетет да. Дарылары кымбат. Мен 1 жылда 1 лечение кылыш керекпиз да. 2 кыла албайм. 1 жылда 1 ушинтип эле отурабыз ошо.
Жолдошуңуз кайсыл жакта? Мынакей жалгыз балаңыз экен, өзүңүз иштебейсиз. Кантип тамак ашка, квартираны төлөгөнгө? Ошо жолдошум ошо бар, бирок экөөбүз ушу жашабай калганбыз уже 5-6 жыл болду. Бирок ошо квартираны төлөп турат ушул. Ошо Балага келип турабы? Квартираны төлөп турат, ооба, келип кетип турат. Тияка бияка барат элем десем жардам берет да, эми билбейм, эркектер мындайга чыдабайбы, билбейм. Так келип кетип жардам берип турат балама. Квартирасын төлөйт да чыксачы, анан мында да айткам, жардам берем деди да. Өзүнүн үй бүлөсү барбы анан азыр? Ушу такыр билбейм. Байланбай. Ооба, сурабайм такыр. Мынакей бала азыр 16 жашка чыгып калыптыр. Бала чоңойгон сайын анын дагы дене мүчөсү чоңоет, ошондой учурда дагы сизге эле кыйын болоптур. Башка жардамдаша турган адам жокпу? Жок да, эч ким жок да. Энеге эле керекмин, мен буга мен эле керекмин. Ошон үчүн өзүм белимди бек бууп, өзүмдү кармап, өзүмдү жүрөм. Мен негизи өзүм оптимисткамын да. Баягы кандай десем, ошо акча жагы эле маселе кендирди кесип атпайбы? Анан ошондой эле уже өзүмдү кармай албай калат экенмин да, кайдан табам, кимге барам депчи. Ошол. Тамак ашка, мынакей баланын кийим кечесине памперстер кийет, памперске. Анын баардыгына ошол акча каяктан таап атасыздар азыр? Же пенсиясы жетеби? Жок, пенсия жетпейт да. Бул өзү 4000 алат, мен 4900 алам муну баккан үчүн. Кээде жолдошум акчасы эметпей калганда өзүм төлөйм, квартираны өзүм төлөйм. Анан кийин памперс, кээде ушу сокулуктагы айыл өкмөт жардам берет, тааныган кишилер жардам берип коет кээде. Мен кечке эле кайда. Азыр баары эле кыйналып атпайбы, бүт Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү бүт кыйналып атат, бирок ошонун арасында да кыйналгандардын колунда барлар жардам берет. Сокулуктагы ушу адамдарга аябай ыраазымын. Всегда базарга барсам эле ой эже келиңиз, ой эже минтиңиз деп түшүрүп беришет, кээ бирөө жөн берет. Уялам, кээдечи уялып кетем, анан айла жок. Берген нерсени алам да эмне кылам? Жакшы адамдар бар, негизичи просто эле мондай операция, лечение дегенде кичине кыйналып калып атам да. Тууган уруктар бүт эле жардам берип бүтүшкөн да. Берип эле жүрүшөт, колунан келгендерчи. Берип эле жүрүшөт. Алар дагы ошо жардам беришет. 16 жылдан бери келе атышат берип эле. Айжан, ушундай кичинекейинде эле ооруп төрөлгөн балдарды 1-2 жыл ичинде жакшылап дарыласа, мүмкүн бутунан туруп кетмек беле деген ой пайда болуп атат да. Кичинекей кезинде кайсы жактарга барып көрсөтүп көрдүңүз? Алтын мен айылда жашачымын, тоңдо. Доктор айтканын баарын кылдым. Айтпайм, 12-13 жашка чейин бүт кылдым. Бул жерге эми бизде айылда жок да. Азыр биз соо адам больницага барып сокур ичейм десең кээде болуп калат да, кээде неудачный болуп калат. Анан моундай ооруган балдарды коркушат, карабайт. Шаарга баргыла дейт. Шаарга келем, шаарга келип, 4-чү горбольница, 4-чүдөн жалга жаттык мына. 12 жылдан бери жалга жаттык. Бабажанов карады, Айгуля Туңгучбековна карады, ушундай врачтар карады. Айтканын бүт жазадым, баарын кылдым бүт. Тим эле бүт, даже бөлөк бирөөлөр айтса да ошолорду жазачымын. Анан бияка ошонду баарын тыштап бияка келдим. Бүт тыштап ушу баламын постоянно эле шаарга келгенде акча каражат. Бүт эле акча чечет да баарын. Мени бекер эч ким алып келбейт. Мени бекер эч ким лечение кылбайт. Ошол анан ушинтип сокулукка келгенбиз. Анан сокулуктагыбыз ушу доктор жакшы, доктурлар жакын деп ушуга келгенбиз. Доктурлар бар биякта бүт эле, бүт частный доктурлар. Жакшы, кыйын доктурлар бүт частный. Биздин момундай ДЦП балдарыбызды карагандарчы бүт. Сүйлөй алабы? Тамак ичкенде кандай?
Эмнелерди тамак көбүрөөк иче ичет? албайт да ошо тамак иче албайт өзү. Атак акыл эсимде карасаң түшүнөт, баарын билет, бүт билет. Сүйлөй албайт, анан ошон үчүн жана операциясы дагы бул бир эле жолу болбойт экен. Баягы орус болсо дагы айтат экен да, бир эле Алла Таала билет депчи. Биз жардам кылабыз, аракет кылабыз, бирок калганын Кудайым жасайт деп, бала чоңоюп баратат депчи. Ошол анан кийин колу кармап, хотя бы кашыкты кармап, тамак ичип, анан мындай ходунок эмес, тетигиндеги коляска эмес, инвалидный коляскага отуруп берсе, отурса. Өзүн кармапчы. Ошого эле мен Кудайдан тилегеним ошо да. Паркка чейин барабыз. Глобустун баарын кытыртам, көрсүн, элди көрсүн депчи. Менин көзүм тирүүдө баарын көрсөтүп, муну жашоого үйрөтүш керек мында. Учурашканды билсин деп мен менен биякта үйдө отурганда болбойт да. Кечке эле кыз болуп калат го мага окшоп. Ассаламу алейкум деп учураштык, мондай эркектер менен ушинтип үйрөтүп атам. 3 памперс кетет. 3 памперс. Бул эми чоңдордун памперси да. Сени деген памперс да, мунун арзаны да бар экен, анан бул супер сени, арзаны деген вообще 5-6 пачка в день. Бир эле памперстен 5-6 кетет. Ал невыгодно экен да магачы. Анан бул сени деген памперс да ошо. Мен Ош базардан алам. Бул бизде Сокулукта болуп калат, кээде болбой калат. Орский базарда Мира деген кыз бар, аябай жакшы келин, соода кылат. Берет ишо мондай кошуп, влажный салфеткаларды да кошуп, самын, кир самын кошуп берет да ишсе, Алла ыраазы болсун ошол кызга. Кээ балдардын оюнчуктары турат, алар менен ойнойбу? Анын кошуна кыздар келет. Сумая менен Фериде деген кызыбыз бар. Мурунку тиги квартирабызда жашаган. Ошолор келчи. Жакшы көрүп окшойсуң, Жакшы көрөт. Жакшы көрөт окшойсуң, достон ошо кыздарды. Ошолор келет, ойношот. Алар ойношот, бул аларды карап, жыргап. Жакшы көрөт экенсиң, Ана мойнуна алды. Жакшы көрөт. Алар эми окуп атышат, анан келе алышпайт да уже. Бирок келет да, кээде, бывает. Ошо келип ойношот, ошолор. Деп айтат экен да. Ошо байлады. Бетин тутуп алат. Тырмактарын карайм да, беттерин тутуп алат. Ушулар спастикасын кетирип берсе, бототерапия деген да бар экен, билбептирмин, интернист бар экен, но это тоже дорогая процедура. Түрктөр жазайт. Качан келет экен ошол врачтар? Москва жергесинен врачтар. 12 баланы даярдап атышат. Алар деген пландап жүргөн врачтар экен. Туладан келет экен да. Казакстанга барат экен, Россияны бүт кыдырат экен. Ошо планированный эмелер да, булар операциялар да. Бирок быйылкы жыл келет. Ооба, мына бул октябрдын аягында деди да. Эмне октябрь, ноябрдын аягы, же октябрь аягы, же ноябрь аягы дейт. Точно айтыла элек, бирок келет. Демек бизде азыр астыда туура 2-3 айдын аралыгы бар экен, 2,5 ай. Ашып кетсе 2 айдын ичинде дагы ошол инибизге 100 000 сом дедиңиз, 100 000 сом врачка берет экен, анан анализдери керек да. Ал анализдери биздин лаборатория жарабайт. Алар өзүлөрүнүн лабораториялары бар да, аны тигилер айтышат да, бөлөкчө анализдер да. Аныкы дагы эле бир 10-15 000 болот деп атышат да. Ишса ошо тышкары да, ушундай. Азыр баскан турганын баары эле акча болуп калбайбы? Мына ушул инибизге тез арада жардам керек да, ушинтип башка өлкөгө барбастан өзүбүздүн мамлекетке келип жаткан дарыгерлердин жардамын алып калалы. Андыктан сиздерден жардам сурайбыз, урматтуу көрөрмандар. Инибиз ушинтип жатпастан дал ушинтип көрүп жаткан көрөрман сиздей болуп, эшикте жүрүп, апасына жардам берип, апасына болгон сүйүүсүн өзү айтып, колу менен мүмкүн болсо көп иш жасай турган балдардан болуп чоңоюшуна келиңиз, сизге жардам берели. Гаи болом дейт. Мен мама гаи болом, мен бандиттерди кармайм дейт. Паркка көп барабыз. Мас балдар көп жүрөт. Ичпей эле бандиттер дейт, алардычы ушундай ой, у него понятие бомжду билбейт да, бандиттер дейт да. Мен ошолорду кармайм, мен ошолорду урушам, мен ошолорду бирдеме деп эле сүйлөйт да, ошолордучу гаи болом дейт да. Мечтасы гаи, ана машине гаини миниш керек да ошо. Макул гаи болобуз дейм мен, окуйбуз деп.
аты ким? Дастан. Атың кім ейсі? Айтып Дастан, атың ким? Айтып қойшы. Дастан. Мына сені кинодон көрсөтөт. Айтып қойшы балам. Чоңойгондо ким болосуң? Ким болосуң? Дастан, ким болосуң? Ким болосуң? Дастан. Айтайсың, ким болосуң? Гайы болот экен, Гайы э? болот. Балам. Апаңа кантип жардам бересиң? Багасыңбы апаңды? Дастан, апаң багабыз, э? Багат, балам, багат. Апасын багат, э? Тердеп кетти. Қолы ооруп атат азыр. Колун чыгарып алганбыз, сыңсы ооруп атат. Ооруп калат да ушинтип. Байлап аткан жаным, эле байлап, майлап, тердей берет, ушинтип отура берем. Отуруп алам. Ама колуң эмнеге салып коесуң? Колуна бербейт да, өзүнүн колуначы. Азыр өзү байла дейбиз, кой берип коем анан. Өзү байла деп монтип. Монтип ооздорун монтип алат да. А bunun баары пластикада, ошо пластикаларды кетирсе, балам кичине өзүнүн боюн кармаса дейм, кичине эле бирдеме эле турат да, анан ошо акчам болсо эле баламды аябай чет өлкө болсо деле алып барат элем да, анан ушуну айынан эле отурбайбызбы бияктачы. Дагы жакшы силер болуп, силер ушу жардамыңар тийип, силерге да Алла разы болсун. Силер да көп жашагыла, силердей кыз жигит, имандуу жигиттер көп болсун. Балдар эч качан балдары оорубасын, эч кимге каалабайм бала оорugан. Ооба, колу ооруп атат. Колуң ооруп атабы? Колуң ооруптабы, Дастан? Дагы Америка жөнөтөт. Америкада. Мынакей эже биз сизге дагы кургоо келген жокпуз. Мынакей өзүбүздүн кайрымдуулук долбоорунун башка демөөрчүсү Тойбос компаниясынан азык-түлүк, дал ошол биздин өнөктөшүбүз Тойбос компаниясына дагы ыраазычылык билдиребиз. Аз да болсо мына ошол Дастанга каалап коюңуз. Өлкөбүз өнсүн. Ушундай балдарыбыз жок болсун. Бул Садыр Жапаровго да ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Мына жакында ушу биздей болгон балдардын акчаларын көбөйтүп берем дейт, дагы эле көбөйтө берсин. Ушинтип кыйналбасын биздей болгон балдар. Ушинтип акча көбүрөөк болсо чет өлкөгө деле барып лечение кылат элек. Биз акча коротпойбуз. 1 сом да коротпойм мен. Каждый копейкага памперс болот. Каждый копейка дары, биздики ушундай жашообуз ушу да. Тамакты деле көп ойлобойм, ушу балам депчи дары. Бирок буга деле тамак ичиш керек да эми. Балагачы өнүп аткан, өсүп аткан балада ошо Садыр Нуркожоевичке да ишине ийгилик каалайм. Колдойм, өзүбүз шайлаганбыз, ошо ишине ийгилик, жакшылык болсун. Асманыбыз ачык болсун, тынчтык болсун, элде болсун. Жанагындай оору сыркоолорубуз жок болсун. Ошол баарыбыз ишса аман эсен жүрөлү, бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Кыргыздар кыйынбыз дейбиз, ошо кыйын эле болуп жүрөлү. Ошо Алла разы болсун силерге да алтыным. Опа. Түз, потом түз кана. Жок, карма эле кой, биз өссүлө уже. Да ошо биз колуңду чыгар. Колуңду чыгар, оорутпай. Колу ооруп.
Мынакей урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй эле Дастандан азыркы учурда абалы оор, ким эле ошондо кечке отургусу келсин Дастандагы башка балдардай болуп, эшикте жүгүрүп жүргүсү келет, колу менен тамак ичкиси келет, ал айтмакчы, гаи дагы болгусу келет. Келиңиздер, ана дал ушул Дастандын кыялдарын орундатуу үчүн сиз дагы салым кошуңуз. Ал эми Соло ТВ каналы дагы да болсо жардамга муктаж үй бүлөлөргө жардам берүүнү улантат.